Коомдо жасалма интеллекти айрымдар пайдалуу тарапка колдонсо, башкасы анын жардамы менен элди алдоо жолун издеп келет. Шылымдар президенттин, премьер-министрдин, белгилүү блогерлердин үнүн жасап, элдин капчыгын кагуу аракетин көрүшкөн. Жасалма интеллектин жардамы менен адамдын жаныбарга айланган видеосу дагы социалдык тармактарда тараган. Айрымдар бул видеого чын эле ишенгенин комментарийлерди окуп биле алдык. Деги жасалма интеллект деген эмне? Ал адамдан дагы акылдуу болушу мүмкүнбү? Бул туурасында эксперттер эмне дейт? Бүгүнкү күндө ал Кыргызстанда кандай өнүгүүдө? Чекит медиа бул суроолорго жооп издеди. Жасалма интеллект адам сыяктуу эле суроо талапка жооп берүү жөндөмдүүлүгүнө ээ технология. Маалыматтын изделишине жараша өзүн өзү окутуп өнүктүрө алат. Суроолорго жооп табууга жана керектүү маалыматка оңой жетүүгө мүмкүндүк берет. Эксперттер адамдын мээси менен жасалма интеллектти салыштырып, анын нейрондук системалары адамдын мээсине салыштырмалуу бир топ эле аз болгондуктан адамдан дагы акылдуу болуп кетүү ыктымалдуулугу төмөн деп белгилешет. Бирок философ Железняк учурда жасалма бүйрөк, жүрөк бар, келечекте жасалма мээ дагы болуп калышы мүмкүн экенин айткан. Физик Стивен Хокинг эгерде адамдын акылына тете акыл пайда болсо, анда бул адамзаттын эң жакшы же эң начар ойлоп табуусу болорун эскерткен. Жасалма интеллекттин платформаларынын дүйнөлүк рыногу бир жылдын ичинде 44,4%га көтөрүлүп, 2023 жылдын аягында 27,9 миллиард долларга жеткен. Былтыр Кыргызстанда акыл аяттуу долбоор ишке кирген. Бул программа кыргыз тилинде колдонуучулардын суроолоруна жооп бере алат. Бирок жасалма интеллект боюнча эксперт Элира Турдубаеванын айтымында акыл-айдын мүмкүнчүлүктөрү азырынча чектелүү. Ал эми OpenAI компаниясынын ChatGPT аттуу программасын кыргызстандыктар кеңири колдонорун белгилейт. Азыркы тапта ChatGPT кыргыз тилиндеги суроолорго дагы жооп бере алат. Жасалма интеллект мындан тышкары инфографика, санарип аватарларды же видео сабактарды жасоого, музыка чыгарууга, анимация жана клиптерди жасоого, үндү жасалмалоого жардам бере алат. Турдубаева буга чейин мугалимдерге жасалма интеллекттин мүмкүнчүлүктөрү тууралуу тренингтерди өткөрүп келгенин айтат. Биз бул жакта Кыргызстанда жасалма акылды өнүктүрүш үчүн биз биринчиден баарыбыз жапатырмак ушинтип үйрөтүшүбүз керек. Мурун медиа сабаттуулук, санарип сабаттуулук десе, азыр жасалма акыл сабаттуулугу деген курстарды ачып, баарын үйрөтүшүбүз керек. Ал эми коңшу Казакстанда лингвистикалык корпус жакшы түзүлгөндүктөн жасалма интеллект ыкчам өнүгүп атканын белгилейт. Турдубаеванын айтымында учурда жасалма интеллект адамдын акылына жеткени менен эмоционалдык жактан артта. Мисалы, адам сыяктуу сезүү мүмкүнчүлүгүнө ээ боло элек. Туюу сезимибиз, интуиция деп коет мындай. Интуиция ошол жактан, эмоциялары жагынан бизге жете элек. Ошо бирок аны да үйрөнүп атат, эмоцияларды дагы аябай бат үйрөнүп атат. Аны дагы үйрөнсө, анда кандай болот деп ошону аябай тартышып атышат дүйнө жүзүндө окумуштуулар. Белгилей кетсек, быйыл физика боюнча Нобель сыйлыгын Джон Хопфилд менен Джеффри Хинтонго компьютерлер эс тутум жана окуу функцияларын кантип туурай алары жөнүндө түшүнүктүү өзгөрткөн олуттуу ачылыштары үчүн ыйгарылды. John Hopfield och Jeffrey Hinton. Ал эми сиз күнүмдүк жашооңузда жасалма интеллектти колдоносузбу? Пикир калтырыңыз, Чекит медиага катталып, чындыкты билиңиз.